Бизде 15-ci жұп қалды. 15-ci жұп қалды. Бұл ақырқы жұп. Ешкіміз кетпей тұрабыз. Себеп дегенде туғандар мындай. Шартыбыз мындай. 15-ci жұпты азыр біз айтыштырабыз. Аға шейін Ордо сахна Муса Баятовтың Ойғоном деген шығармасын атқарып береді. Ақылға түссем ойғоным аңгемеңді ойлоным алдының сенин ой азабың айлымда әле бергендей болгон Kapıstan çocuğu oyğonum kadırındı oylonum kay yarım dündü deyledi o halkımda ale birgen bol Браво, браво. Бұл эми Ордо сахна, бұл эми бренд. Муса Баятов, чоң рахмат сіздерге. 15-ci жұп Эсенбек Кийизбаев Кыдыралы уулу Иса, Эсенбек Тоң районунун Ысыкөл облусунун Тоң районунан караштуу Тоң районунан көптөгөн айыштарды уюштуруп жүргөн акын өзү. Иса болсо биздин мына жүрөгүбүз болгон Баткенден келген жаш акын. Эсенбек Кийизбаев Кыдыралы уулу Иса. Baştaldı tineli başkaça bulgun oyunday Demese salamındı baştayın sağıstay bolup çoyulbay Salamat esen barsın mı halkın
Sabыңдын четиң оюлбай айтыш кылалың эмесе байке ашыкен тукам эстекем аталарыбыздын жолундай алкынып чыксын эмесе байке айтылган мумул оюмдай бирок айтыштын даамы чыгабы калкын алаканыңар согулбай ой мына көрсөттүңөр ушинтип кол чабуу болот момундай негизиң ааламдың алтын айланып таба албайм ушул калкындын ушул колундай анда байке алкап турса калайык түзеле финалга чейин жетем коңалошоң ажобустун колундай эмиң акындар чыгып бул жерге калкым кайгыңды айдап кетирсин артынан чыккан жаш балдар андан алдыга карай жетилсин эсекем болсо чоң акын байке жол берип турсаң ушинтип иниңиз кантип эсирсин анда кезекти байкем берейин ал ошо тушооманда кесилсин Эмиң адашпай ата салтынан мындагың амандык сурайм жалпыңан сезилип турат мынабул сени колдогон кыргыз калкыман бүгүн алгаш чыгып той сахнага мынаң айтыштын көшөгөсүн ачып жүр акындык жолдон ылайым ой бир тууганым басып жүр айтыш болот дегенден ушундай алыстан бери шашып тур бүгүн кубанычыңды карачы бөлүшөйүн деп келдим сени менен мына бул жактан көрүшөйүн деп келдим кызыл тилдиң ой таңдайга кайрайынчы деп келдим баткенден келген балапан-ай сени менен сайрашайын деп келдим акынды улууң өнөргө бүгүн аралашып келдиң да жараткан берген өнөрдүн мындай жакасын бийик тута жүр акындар менен бир жүрүп кешигин дагы жута жүр бүгүнкү алгач айтышыңдын мына бул ийгилик коштоп этпесин айтышам деген акындын көбүң артыңан чуркап жетпесин батабыз ушул өзүңөң ой башыңан айбагың кетпесин алыстан сапар тартып той бүгүн келишиң эң ийгилик акындык жолго момунтип көнүшүң эң ийгилик көңүлүңдү өнөргө бөлүшүң эң ой ийгилик бүгүн ушундай келген айтышта тап жүгүрөт дечеле таптан дагы биринчи бак жүгүрөт дечеле бактан дагы биринчи багың менен бүгүн бир бакындагың ырдагың жалпы журттун кашында жалпана турчу сен эмес атылып турган ок болсун арамдыктың ойлогон алдардың да жок болсун бүгүн кубанычыңды бөлүшүп куттуктоң айтып карачы кутман эл менен көрүшүп өзүңдөй болгон акындар өрөөндөн чыксын дегеним кызыл тилиң бүгүн бир кыргыз үчүн тере бер ар бир ойду карачы жүрөгүң менен бере бер айтыш болот дегендең алыста болсоң да ушинтип ордобузга келе бер болбосун деп капаңыз байке жакшылыкты чынында
айтып кеттің бұл жерге. Ақ батаң қабыл болсын дейм байке. Ақ батаң артық емеспі байкең, абирді білгенге. Өнерің менен сен ағың елге жақын байке бай. Ардайымаң ушинтип көңілімді қуантқын. Көңілімді қуантып еліме дайын ырайтқын. Алға шықтым сахнаға байке. Кемчілік болот алырас бұл жағындағы бір айтқын. Атаңызған рахмат байке. Бирок ақ бата дайын берилет байкең, аныңды қабыл алдым мен. Бирок кемчілік кетсең егерде байке, сын деген адамдардың өстірет ана, енеңе байкем сын айткын. Алырас Баткенден келген баламын байке, бұл жағын айттың сен толғып. Андамесең айтайын мен дағың елген, мен бол жоп. Антпесен байкем қарачы, Баткенден шыққан еламан. Турмуш деп кетті четелге, бирок намысын шықтым мен қорғап. Бирок bir нерсеге қапамын байке, бирөөлөр жүрөт кенди ойлоп. Баткенин жашап турбайбы байке, бактылуу кыргыз элди ойлоп. Бул күнү кайгысың ушул Баткендин байке, айтайынчы мен толгоп. Чек болуп жашап элиме, арманай чек болуп турат эл кургон. Алысқа чапқан тұлпар бол, асманда ұчқан шұмқар бол. Эми Баткенден келсең ушинтип элиңдин алгын батасын. Оңдойсуң деп той турабыз, буйрусаң орчунду сөздүн катасын. Ал эми алыс жолдон ушундай сапарыңа береке. Эмиң ийгиликтер өзүңдү ороп жүрсүн дегеним, жакшылыктар ылайым өзүңдү тозуп жүрсүн дегеним. Кызыл тилиң таңдайга кайрап жүрө бере көр, кыргыз элдин ичинде сайрап ырдап бере бер. Эмиң убакыт келдиң өңдөн өт, андаң абал кылар айткандай. Ой чобур болбой күлүк бол эл жериңе. Желек бол, ар убактан ушундай Баткенден чыккан акын бол, акындарга жакын бол. Эмиң убакыт бүтүп баратат, убакытта макул бол. Чоң рахмат. Эсенбек Кийизбаев кыдыралы уулу Иса. Иса, сени куттуктайм. Тушоос кесилип аттыр ушу жигиттен бүгүн. Чоң айтыштарда, жолуң басайда болсун, сапарың чоң айтыштарда айтышып, өнөрүң өркүндө берсин, өркүнүң өссүн. Анда эмесе калайык, маанай кандай? Бир ууду салып койбойсуздарбы? Эдениңиздер. Мен азыр сахнаны ортону бошотоюн дагы. Таң ертеден ушул саатка чейин калыстыгын кылып, ушул калыстык деген бир гана ушул этикалык жол болсо, мындай көптөгөн нормаларды ичине баягы байытып, ошону мындай ичинен кайнатып, акыл казандарын, анан бүгүнкү жарым финалдык беттешүүлөрдүн жыйынтыктарын чыгарып беришти. Алдыңыздарга бүгүнкү калыстар тобун чакырайын. Анда эмесе саламат эжеке, өзүңүз баш болуп Рыспай эке, Амантаева, келиңиздер, кол чабуулар менен силерди ортого чакыралы. Калыстар тобу, сөз сиздерде. Азыр кыскача бир пикириңерди айтып, андан кийин чучугулак тартабыз. Чучугулак дегенде бүгүн ээленген акындар ким менен ким беттешет, ким кимге жүп болот, ошону аныктайбыз. Жакшы болот. Мына бу арасында дагы руханий дөөлөттөр болбосо, жер бетинде адамзат эмне болор эле. Жанагы каркылдап дейт. Качыр озуп, тулпарлардын канаты эшен тарыхта сынып,
ошондой бир адамзаттын башынан кечирген алай дүлөй аламаттардан өтүп келип бүгүн мына карын ток болуп турганда жеке эле Кыргызстанда эмес жер бетинде азыр карын ток кайгы жок дегендей космосту багындырып турган учурубузда руханий дөөлөттөрүбүз ырасында дагы кичине жакырланып анча бир баасын наркын таба албай турган учурларды бизден башка улуттар дагы сайрап жатат. Кадимкидей отуруп пикир талашып ошентип жаткан учурда чоң саамалыкты баштады биздин жаштарыбыз. Билбейм үстүндө ким турат бул долбоордун. Ошол жаңы долбоор, жаш долбоордун башында турган азаматтарга мен алкыш айткым келет. Эмне деди эле, айтыш фольк деп туруп, эл аралык айдыңда дагы мындай бир дүбүртүбүз жеткиликтүү кылып ат койдуңуздар. Курултай деген мынабы ушулардын баарын башында жүргөн азаматтарга мен алкышым чексиз. Анткен менен мынабу ата жолунда мындай айтканда бабалардын изинде изгиликке үндөп жатабыз, изгиликке чакырып жатабыз акындар аркылуу. Өзү бир учурда бир данышмандын айтканы бар экен, бизге чейинки доордо эле. Ушуну менен пайгамбарлар бүттү. Кайра пайгамбарлар жаралбайт. Эми Кудайдын кабарчылары акындар болот деген экен. Дал ошонун үлгүсүн кыргыздар көрсөтүп жатат. Акын деген жазмакын да бизде, төкмакын да бизде жамакчы дагы, кошокчу дагы, жарчы дагы бизде ушундай улуу эл экенбиз. Ушул улуу касиеттерибизден, дөөлөттөрүбүздөн Алла Таала бизди кемитпесин, көбүрсө көбүрсүн дегендей. Мына могу жакта Саралтын деп коем, Саргашкабыз турат. Биягыбызда биздин өзүбүздүн кадимкидей кемеңгер айланайын ырыскы чакырган Ырыспайыбыз турат. Манасчылардын эң бийиги дагы улугу дагы. Мына ушундай мен дагы кыргыздын бактылуу кыз экенмин. Ошентип көрөнгөбүз көбүрүп турганда ушундай азаматтарыбыздын ортосунда мына алпаруучу жигит дагы бүгүн мындай суурулуп чыгып айланайын. Сөзүн дагы бир жакшына данын таап дегендей. Ушул нускада ырасында мына кийинки өсүп келе жаткан урпакка, келечек урпакка баарыбыз милдеттүүбүз. Мына көрүүчүлөр дагы отурган элге рахмат. Анткени ушул отургандын өзү нуска, ушунун өзү маданият, ушунун өзү тарых эртең үлгү болуп кала берет экен. Ушул санат ибаратыбыздын берекесин берсин туугандар. Калыстар тобунун атынан Салмады эжекем сөзүн айтты окшойт. Аны эмесе урматтуу күйөрмандар, айтыштын сүйөрмандары, калың эл, биз азыр жарым финалдык беттештин элегинен өтүп, финалдык бөлүктө айтыша турган акындардын 15 чүкөнү ортого салдык дагы 16-сын жұп болуш үчүн 16-сын сиздер араңардан чечип алдыңыздар, аны эң аягында айтасыздар. Азыр болсо эми бысмылда бармактарым кыймылда деп туруп анан бирден чүкөнүн алып туруп сандарын айткыздар, камерага көрсөтүңүздөр. Биз уда катарына чыккан баягы жуптарды аныктайбыз. Финалдык беттештен катышуучуларын биз билебиз. Номурун айтып бериңиздер. Номурун айтып берсин. 26 деген санды көрсөттү. 26 номурда мен аттарын атай турам. 26 Кадырбек Бейшенов. Кийинкиде 14 экен. 14-чү чүкө Эсен Жабаев. Биринчи жол аныкталды. Кадырбек Бейшенов, Эсен Жабаев болду. Жаңылышкан жокпузбу? Кийинкиси Рыспаева, келиңиз. Отуз эки. Максат Кулуев. Так, Максат Кулуев жана экинчи жолу ким? Азыр айтам. 16. Катышкандар алып коелу бул жакка. Чыңгыз Кожош. Азыр Амантаева. Биринчи болуп аныкталган жупту сахнага чакыралы. Сүрөткө түшүп койсун, биринчи жупту. Кол уштап колуңузда. Биринчи жуп аныкталды. Биринчи жуп аныкталгандар келип берсеңиздер. Кадырбек Бейшенов жана Эсен Жабаев. Барсыздарбы? Кадырбек, Эсен.
ортого музыканын коштоосуна келип сүрөткө түшүп коюңуздар. Силерди биз финалга тартып алалы. Аны элдерге силерди акырындап жардамалай берели. Мына ушул акындар беттешет экен деп. Барбы Кадырбек Бейшенов? Экинчи жұп, чоң рахмат сизге сен, чоң рахмат. Экинчи жұп Чыңгызхан Кожош жана Максат Кулуев жагылышпасам, келиңиздер, кол чаларга коштоосунда Чыңгызхан Максат ортого чыгып кол алышып коюңуздар, сүрөткө түшүп коюңуздар. Акындар даяр туруңуздар, даяр туруңуздар, финалдык беттешке өткөндөр. Музыку можно погромче. Торжественный момент, можно динамичнее. Фотоаппарат кайякта, бакыбай көрсөтүп кой. Чоң рахмат Максат Кулуев, Чыңгыз Кожош. 3-чү жұпты аныктайлы. Саламат эже келиңиз. Амантаева келиңиз. Аралаштырып деп. Номер 15. Номер 15-те бизде Жылдызбек Төрөканов. Жылдызбектин атаандашы 17-чи номер Турат Жумаев. Жылдызбек менен Турат беттешкен калды. Дагы бир жұп аныкталды. Кутман Садыбакасов деген акыныбыз бар экен. Номер 19 Кутман Садыбакасов. Номер 34 Улан Токтосунов. Улан Кутман. Улан Токтосунов, Кутман. Барбы? Сүрөткө түшүп коюңуздарчы. Ким сүрөткө түшпөй калса, ошого сүрөткө түшкөнү келген акынга дополнительный бонус болот да финалда. 2 раунд сүйлөйсүң, бекер. Без ответ. Өтпөрүңүз Кутман мырза. Ал бергиздер. Акындар кетпей туруңуздар. Номер 3 Азамат Болгонбаев жана номер Бакыт Шаршыналиев. Азамат Болгонбаев, Бакыт Шаршыналиев. Колча коштоп туралы. Музыканы шаңдыраак берели, сүрөткө түшүп койсун. Биздин акындарыбыз, мастерлерибиз. Кийинки жұптун биринчиси Мамбет акын. Саламат эже алып чыккан чүкө. Абдибали Акимбеков чыкты сизге. Абдибали Акимбеков номер 31-чи катар саны. Мамбет мырза, акын айтышыбыздын көрүкү болуп бериңиз эмесиз. Абдибали аке менен кызыктуу айтыш болот. Сүрөткө түшүп коюңуздар. Мамбет акын, Абдибали аке. Жана кийинкилер аныкталып калды, бирок сиз алып айтып коелук биз. Номер 6 Асылбек Маратов жана жок 6. Асылбек Маратов. Барбы Асылбек? Ал эми чоң фонду жетектейт Асылбек, ошон үчүн эметип кетти да. Номер 13 аныкталды. Ким 13-тө? Аман Жабаев. Аман Жабаев сүрөткө чыгып койсун. Ава, Аман Жабаев менен Асылбек. Болду да, жанагы көшүлүп жайлоодо жан баштап жатып күү тыңшаган акындарыбыз безенген доордон мына кандай сонун сулуу
21 жылдын төрүндө быйыл жылды керемет жыйынтыктап жатабыз. Төкмө акындарыбызды мындай жаңы форматта, жаңы заманбап бир нукта көрсөтөлү деген иш биринчи жолкусу. Кудай буйруса ойлойбуз, сиздер менен баарыбыз биргеликте мына эл журтубуз менен өнөр сүйгөн коомчулук турганда кыргыз элинин руханий дөөлөттөрү дагы байый берет, жыйынтыкталып жатат. Азыр болсо биз негизги уюштуруучулардын талабы боюнча эң аягында дагы бир жуп калды эле. Ошого кимди чыгарабыз деген чоң маселе болгон. Акыркы айтышта Эсенбекпи? Эсенбек деген азаматыбыз жеңип, анан ошол кыраанга ким бетме бет чыгат жуп болуп дегенде негизинен биз акылдашып туруп, жок, берке. Кечиресиздер. Мындайда биз Ошто дагы чоң алтын комуз деген айтыш өткөрдүк. Калың журт. Анан албетте мындай көңүлгө тартып, айлыбызга тартып, же тууганыбызга тартып койсок, баарыбызга эле ушул жерде кымбат кишилер бар. Анан кичине каймагына жараша, ачыткысына жараша намбышат эмеспи? Ошон үчүн моюнга алышыбыз керек. Эртең алдында бул проекттин долбоордун эл аралык деңгээлде чыгабыз деген үмүттөрү бар да. Анан ошон үчүн чаап бере турган күлүктөрүбүз бар. Биз аларды мен жана башында карга менен качырды бекер айткан жокмун. Тулпарларыбыз, булбулдарыбыз сайрап турса, таңыбыз да көркүнө келет. Кечигибиз берекелүү болуп, жакшы уктайбыз. Ошон үчүн биз абдан бу жерде ынтымакка келип отуруп, Баян деген бир тулпарыбыз бар биздин. Ошол азаматты тандап алдык, Баян Акматовду. Мына ошону кыргыз эли суусап, чаңка унга турган Төкмө акын. Ошого ийгилик каалайбыз. Жамайкада жакшырдаган, анан бирок ошол экөөгө баарыбыздын калыстартоодо кичине ичибиз ачышып калган жери болду эле. Анан аябай акылдашып, макулдашып туруп Баянды туура көрдүк. Жамайка таарынбай турар. Ошол экөөнүн баягы эмесин такшалып өсүп ордуна келет. Ак жол. Ошол эме. Ийгилик болсун, аман эсендик болсун. Элибиз аман, жерибиз тынч болсун туугандар. Калыс тартууна бир жакшылап кол чаап койлор. Рыспай Исаков, белгилүү манасчы, Кыргыз Республикасынын артисти Саламат Садыкова жана Саргашка акын агабыз Амантай Кутманалиев. Чоң рахмат сиздерге, кызматыңыздарга. Жайгашып бериңиздер. Ушу менен ардактуу меймандар, бизден сюрприз азыр болот. Бирок ага дейин келиңиздер. Бүгүнкү ушул иш-чараны ишке ашырган өтө чоң команда бар. Бул команданын аты Курултай деп аталат. Биринчи Курултай деп ачылган. Өзүнүн аты атып турганда ушундай Курултай деген сөзгө дагы, ушул түшүнүккө дагы жаңыча бир маани береличи. Чыгармачылыкта эркин аянтчасы болсунчу. Чыгармачылык эч качан цензурага, эч качан чектөөлөргө багынбайт. Качан каалабасаң асманды тиреп, мындай көктү мелжип, ар дайым кыялданып турат. Ошондуктан Курултайдын балдарына жана Курултай фолк командасына өзгөчө бир кол чаңыңыздар болсун. Азаматсыздар, абдан жакшы демеле көтөрүп чыктыңыздар. Аны менен катар Мегаком компаниясы, Шоро компаниясы жана Демирчүз Бакай банка дагы бир жолу алкыштап кол чапыңыздар. Сиздер бар, биз барбыз. Сиздерди мына түшкү тамактануу учурунда атайын этно фуршет дагы күтүп алды. Көрдүңүздөр, буга чейин көрбөй жүргөндөр бир жолу көрүп алдыңыздар, даам сызбай жүргөндөр эми сызып алдыңыздар. Эми ушул даам оозуңуздардын, ууртуңуздардан кетпейт деп ишенебиз. Аны менен катар бүгүнкү сахнабыздын артында Ордо сахна этнографиялык театрдын аркасында сонун кийиздер турат. Ал Тумар арт группасынан белеке жана ордунан туруп калды. Албетте кыргыз мамлекетибиздин бүгүнкүбүздүн сыймыгы биздин авангард, музыкалык авангард Ордо сахна. Өзгөчө кол чаалар болсун. Асанбай Борборуна бир кол чаалар болсун. Чоң рахмат сиздерге, Асанбай Борбору. Бардык жагынан жакшы иш-чара уюштуруп бериңиздер. Жана бүгүн катышкан акындарга бир ыраазычылыгыбызды билдирип коелу. Бар болуңуздар акындар. Ушуңуздар улана берсин. Өзүңүздөргө окшогон кийинки мундарды таптай бериңиздер. Азыр болсо кеч кезегин жыйынтыктап мен Эркин Нурбайдын уулу мен кызматта болдум. Чоң рахмат сиздерге, арыбаңыздар, кебеңиздер.